Кутмандуу күнүңүздөр менен кадырман телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга жагымдуу маанай каалайбыз. Элдик каналда кайрадан чактуш программасы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Негизи эле өлкөбүздүн аймагында ушул байма-бай өнөр инсандарынын, талант инсандарынын арасында ар түрдүү сынактар өткөрүлүп келет. Деги эле ушул Элдик каналдын колдоосу менен телекөпүрө аркылуу эл аралык алтын комуз акындар айтышы Бишкек, Ош шаарларында болуп өттү, жыйынтыкталды. Негизи эле дал ошол алтын комуз акындар сынагы кандай өттү, кандай деңгээлде өттү, атайын дал ошол сынак тууралуу маек кылуу максатында биз агайларыбызды, дал ошол сынакта калыстык кылган агайларыбызды, сынакка катышкан инсандарды чакырганбыз. Анда ардактуу телекөрүүчүлөр, конокторубуз менен тааныштыралы. Меценат даңк медалынын ээси, алтын комуз байгесинин негиздөөчүсү Ниязбек Айбашев агайыбыз келип олтурат. Ош облусунун ардактуу атуулуу манасчы Сапаралиев Абдыманап агайыбыз, ошондой эле жазуучу, режиссер, Ош мамлекеттик университетинин кино академия бөлүмүнүн окутуучусу Токтош Абыкеев агайыбыз жана дагы ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул сынактагы эң жаш талантыбыз, эң жаш төкмө акын Эржан Сайдиллаев мырза келип олтурушат. Агай, куш келипсиздер. Жакшы келип алдыңыздарбы? Эң сонун бар болуңуздар. Эми башканы коюп Манасты айт деп коет элебиз да. Анын сыңарындай эфирибизди бир Абдыманап агайыбыздын Манас айттырып, андан кийин баштасак болобу агай? Туура болот, келиңиз Абдыманап агай. Рахмат. Көкөтөйдүн ашынан айтып берейин. Уруштун башталышы деген темасынан Саякбай атабыздын айтып жүргөн жерлеринен келиңиз. Кабарчыдан кийип атаңдын көрүп буруттар чап кетти деп, Карагулдан кеп каптап келди кыргыз деп, ушундай кепти укканда Алла кенден коңурбай, ошондо карасаң алгарасын топунуп, жоо жарагын шайланып, кырчын кыя байланып, алдындагы булбас котумунун урдели, долубас кагып тур деле, ошондо карасаң калайманды салганда, кагып тобул калганда, Кытайдын баары дүркүрүп, даяр болдум күлкүлөп, анамына дегиче, карасаң мындай жандар бар, атаңдын көрүү дүнүйө, ал калкымдын ичинде эчен түрүү кандар бар, баарын топтоп алыптыр, анамына дегиче. Ошондо коңурбай алдыга гана карай салып туруй. Алгара менен заңкайып, ошондо коңурбай кол алдымда кампайып, ажыдары түрү көрүнүп, көрсөгөн бөлүнүп, алдыга чыгып алыптыр, ошондо карасаң бирдек баштайлы атаңдын жер кыргыздар эмне болуп жатты экен, ошодон гана кабар басты. Бери жагын карасаң, ошондон Алмамбет карап турган киди экен, эми калмак келет деп самап турган киди экен, куугунчу келип калат деп аркадан кайрадан карап турган экен, ошондо үч берен атаңдын көрү Кытайды келип калат деп, ошондо самап гана турган кеде экен. Аркасы минтип караса, калкаманын санаса, отоңдун көрү коңурбай, аркадан куугун салыптыр, каптап келип калыптыр, алда эмес көп эмес, ошондо карасаң
атамның көрі дүние үйтігіндей қытайлар қалбайшының алған бі бар екенің алған бі мына сонды қоңырбай алдыға шығын алып тұр айбату болып алып тұр мұны көрген алекең осында тұрып кеп айтады кеп айтқаннан деп айтады батырлар ұққын деп айтады атаңның көрі қоңырды адыр көріп тұрасың осы тұрған қоңырдың мен алдынан ғана шығып қалайын қапыстан жанына шығып барайын жақын жетіп қалғанда осы тұрған қоңырдан қорқың болып мен едім қачымыш қана болып қалайын ой нанайын шуағым айтқан сөзің ұғып тұр құлағыңды бұрып тұр адыр айтам өзіңе қамыс шалдың шетінде осы аяттың бері жиегінде қамыс шалдың өзіне бар өзің тұрып тұр бір азамға білдірбей іздегенге көрінбей айнанайын шуағым осы жерде шөгіп артыман осы қоңырға қуып қалғанда бақырып найза саям деп атаңның көрің алла кең менен қорқып қашты деп артыма қуып алғанда айнанайын шуағым жақын жетіп барғанда осы тұрған қоңырбай енді жетіп саярда жақында өте бергенде қапталынан шыға кір айнанайын шуағым осы тұрған қоңырдың алғаранын үстінен аңтарағана сайып қала жүрой деп осентің алда кең андай кепті сал деме сырғайым деп айт деме айнанайын сырғағың өзің адыр білесің айдаған жылқың артынан айдап қуып бара көр қолың жаққа сала көр айтқанымды қыла көр деп осентіп айтқанда батырлар бұшы алмаңдың сөзін қайтарбай барбайбыз дем айта албай батырлар кетіп ал деме мұны осентіп тұрғанда бері жақты қарасаң қалқаманын санасаң тодой болған қоңырбай болбай келіп алып тұр атысы келіп бол қойып қатырып келіп қалып тұр аның бері жағында қарап тұрсаң мұз бұршақ ұсылдай келіп алып тұр қоңырға емей барсам деп жардамдасың алсам деп айдап кеткен жылқының артынан емей салсам деп қайтарып қалып алсам деп адамдың көрі мұз бұршақ бұлда келіп алып тұр азда емес бізбенен алдаған чағолменен мұлда келіп қалып тұр аның ары жағында атаңның көрі дүние ақылдылық жағынан аваң бақай қария ұсутаға тең екен батырлығы басқаша осында ұмытып қарасаң несқара деген бар екен осы несқара деген батырың алда бері салып тұр илгіріп келсе қарасаң осы тұрған манастан азап қана шегіп қалып тұр азап шегіп қалғанын еме барың аллам деп атаңның көріп манасы жыға сайып қалам деп алда келіп алып тұр аябаған қолменен бұлда жетіп алып тұр қоңырбайдың жылқысын жылқылап ұрып тартып кетті деп атына мінтіп жетейін азда болса қоңырға қолға қалынып кетейін деп осентіп несқара алда жөніп алып тұр оның бері жағында қиялмақтардың берегі ұсаңды өсі бақырып мен алам деп шақырып атаңның көрі түйменен ұрытып барын өзің алам деп басқаша олып бұлқынып алда келіп алып тұр аябай мінтіп салып тұр ана мінтіп қарасаң қалқаманын санасаң бары бұны бұлып қатырып келіп қалып тұр ана мына дегечең бері тұрған аллакең осы тұрған қоңырды алыстан ғана көзді салып тұр бағы тұрған батырлар айтқанды ғана қылып қалып мұнастың аллакең осында қарап бүлігіп атаңның көрі қоңырға емен өзім жетейін жеткен жерде қашпастан осы тұрған баяға алғаранын үстінен аңтыра сайып кетейін деп осентіп аллакең алдындағы сараланың баяғын қарап тұрсаң төмендеп мұны сонда аллакең қолынан айдан ал деме ақ найдан бұл деп осы тұрған баяға
келе жатқан қоңырға даярданын алыптыр, алтынан шығып бақырып, маната бұрын шақырып, қырғыз 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 деп қырда бұрын салыптыр. Мұна сонда қарасаң, осы тұрған қоңырдың тимелі қапталдан ғана шыға қалып, қапталдан шыға қалғанда, қатырып керіп қалғанда, осы тұрған қоңырбай қайдан шыға қалғанын байқамай қалған кезде екен. Көріп тұрған жерінде ақылы кетіп шашылып, емне қылары кезі жоқ. Атаңның көрі қоңырбай артқайын қачан деп аның ойлығын алып тұр, алдыңдағын алғара тезгендің алып чылбырын қатты бұрып сал деме, екі жағын қарабай қажым жолған сал деме, артынан қың ал екен, өлері жерің су деп, өлчелі жердің дүсі деп, қақ жүректің басы деп, қалмақ ер қасы деп, қатырып найда су деле, мұна соңның ал екен, найдатымен ұр деле, қарап тұрып қарасаң, ал екендің ұрғаны, желкеден шилінің шилге тиіп қалып тұр, шилден сыған найдады, желкеден шығып қалып тұр. Мұна соңды қоңырбай алғараменен сұратып, алғараның баяғы ғиыз алған міндемі, мұна соңды қоңырың қачып қана жолға кірді. Қалмақтардың алдың ал қатырып кернеп алып тұр. Мұна сонда қоңырбай қатып керіп қалғанда, қолдар алып салғанда, атаңның көрі қалмақтар жабалақтан тұсысып, аны тасын алып тұр. Анамын әдегече açıp көздерім құша, бер жақтағын ұрсақ, қырмын соның радыл, атаңның көрі дүние, осыл көрін алып тұр. Усу тұрған алманға бір беттесіп қалсам деп, ол арманда қалып тұр. Мұна сонда бақырып, тодай болған бірегі, алекеңнің алдына қалмақта бұран шақырып, найдасын қамдап бақырып, мұна сонда атаңның көрі бұрадыл, ені керің алары да бере тұрған алекең, анша-мұнша ұрысты көріп жүрген емес пе, бұақ соған сабышты алып жүрген емес пе, қырақметі Алманбет бағы тұрған мұрадыл, аны көріп ал деме, мұна сонда баяғы қоңырға сайған найданы желкеден тартып ал деме, анамына дегі чың, açıp жүзім құшаң, осы тұрған мұрадыл, бақырып үнтіп бақырып, қырғыз дауыран шақырып, осында қатырып қана керіп қалды, өлері жер бұсу деп, қатырып керіп қалғанда, атаңның кері дүние, мұрадылға мақырып, найданын ұтсын жапырып, еми кіріп барғанда, мұна сонда мұрадыл, адай елбай қаранып, атаңның кері дүние, еми-емне болатып, еми қандай болатып, қача тұрған болғанда, алекең тұрып кеп айтат, кеп айтқанда айтат, атаңның көрі мұрадыл, ұл балаша ұрысып, еркекте ұрыс қылалы, батырларша сайысып, басқаша ұрыс қылалы, қатпағын ұсы сайыста девошентіп, батырың қатырып қана керіп бар деміз, атаңның көрі дүние қыз жерендің үстінен, тодай болған мұрадыңда аңтарағана сайып қалды. Эң сонун. Негизи манасчылардын өзүнүн бир сыйкыр дүйнөсү болот дейт. Караңыздарчы агай, дал ушундай улуу өнөрдү аркалап жүрөсүз. Абдымунап агай, сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми ардактуу агайлар, негизи эле ушул биздин устатыбыз Абдыбали Акимбеков агайыбыздын Актаңдай теледолбоорунун алкагында дал ушул Маданият министрлигинин колдоосу менен Түрксой эл аралык уюмунун, ошондой эле Элдик каналдын колдоосу менен дал ушул эл аралык Алтын комуз акындар айтышы болуп өттү. Негизи эле Нияз агай, айтсаңыз, дал ушул сынак кандай деңгээлде өттү, качан болуп өттү агай, дал ушул тууралуу биздин жалпы телегөрүүчүлөргө бир маалымат берип өтсөңүз. Рахмат. Ошо 30 сентябрь күнү Бишкекте филармонияда ошо эл аралык Алтын комуз байгашына арналган айтыш болуп өттү. Ал жерде Кытайдан келишти, Казакстандан, Өзбекстандан, Каракалпакстандан келип, анан биздин кыргыз акындар болуп, баары финал күнү 20 акын катышып, ушул эл аралык айтыштын результаты менен Акматбек Султан уулу ушул жигит Алтын комузду утуп алды.
ошону менен бирге эле 2 миллион сом дагы кошо коюлган эле. 2 миллион сомду баш байге, биринчи, экинчи, үчүнчү байге кылып туруп, ошо уткан балдарга ошону бөлүп бердик. Эми ушул кандай жаралып калды алтын комуз, ошол жөнүндө аз маз айтып берейин. 2015-жылы ошо Абдубали Акимбеков, ошо Ак таңдай фондуну түзгөн Абдубали Акимбеков мага барып, ага сиз мени колдосоңуз кандай кылып өстүрсөк болот, ушу жаш акындар болуп атат, мына аты чыгып калган акындар болуп атат. Аны ушул акындарга кандай биз бир мотивация берип, ушу балдарды биз өнүктүрүп, айтышты өнүктүрсөк дегенинен мен макулдук берип, аны ошондон бери 2015-жылдан бери ошо Ак таңдай фондуну негиздеп, анан кийин ошо передача өткөзүп, ар бир неделе жума сайын передача болуп турат. Ошо акындарды айтыштарды өткөзүп, көп жолу айтыштарды өткөздүк, ошентип балдарды ушу мотивация берип, ушу акындык өнөргө дагы күчөтүп атабыз. Ушу күнгө чейин бир болбоду дегенде бир 6-7 жолу республикалык жана эл аралык айтыштарды өткөздүк. 2015-жылдан баштап 2015, 16, 17 жылдары Болот Шамшиев, Болот Төлөнүш Шамшиев менен биргеликте 3 жыл иштеп калдык. Ал киши менен, ал кишиден дагы көп тарбия алдык. Ошо киши менен биргеликте эл аралык ошо айтыштарды өткөзүп, балдарды кыйла эле ошо курчутуп койдук десем жаңылышпайм. Ошонун бир эле кечээ күнү алтын комуз байгесин өткөзгөндө Акметбек Султан уулу ошо баш байгени 400 000 сом, андан кийин алтын комузду утуп алды. Ушул жигитте 2015-жылы биринчиден болуп туруп Кытай Республикасынан келген жигит бул. Кытай Республикасынан келгенден кийин эле ошо бизге кошулуп 2-3 айтышка катышты. Ошондо жаш бала болчу. Азыр эми 10-11 жылдан бери такшалып, азыр эми алдыңкы акындардын алдыңкы 5 десек 5-өнүн бири ушу Акметбек Султан такшалып, өзүндө дагы күч аракет бар экен. Ошо жигит такшалып калды эле. Кечээ күнү ошо 20 акындын ичинен ошо жигит гран прини утуп алды, алтын комузду тапшырдык. Эми ушундай эле ошо 10-11 жылдан бери 4 жолу алтын комуз байгесине арналган айтыш болду. Ошондо биринчисине 15-жылы өткөзгөнүбүздө Рахматулла Козыкеев деген Кыргыз Республикасынын эл артисти Рахматулла Козыкеев утуп алган. Мына кече жакын эле 70 жылдык юбилейин өткөздү ал киши. Биринчи алтын комузду ошол киши утуп алды. Кийин Жылдызбек Төрөканов деген жигит утуп алды. Андан кийин Баян Акматов деген жигит утуп алды. Аны акыркысын Акметбек Султан уулу утуп алды. Ошентип азыр биз 4 алтын комузду тапшырдык акындарга. Эми мындай экен да, ошолорду көрүп, мындай жаш балдар азыр өсүп өнүгүп атат. Ошол жерден бул балдар мен да эртең алсам деген ой менен өзүнө аябай бир мотивация алып атат да. Эми Кыргыздын эң бир улуу улуттук фольклор аспабы бул комуз да. Анан биз кыргыз болуп жаралгандан кийин эми өзүбүздүн комузубузду бактап албасак, өзүбүздүн комузубузду даңазалап албасак, биз анда кандай болгон болобуз? Эми кыргыз болуп жаралгандан кийин, андан кийин тарыхка, элибизге, жаштарга бир жумушту ташташ керек да. Тарыхта калыш керек ушул жасалган иштер. Ошондук үчүн мен
2015 жылы Абдуәлі Әкімбек экөөбүз сүйлөшүп отуруп, анан айтып калды, ага ушундай алтын коомуз бир кубогун жасап атабыз. Анан сиз ушуга мындай көмөктөш болсоңуз. Дегеннен мен айттым, эми алтын коомузду жасаш оңой эмес. Алтындан негизи алтын коомузду. Ооба, анан айткан оңой. Бирок аны жасаш кыйын. Бирок таза алтындан жасаш керек аны. Анан ар бир адам эле жасай бербейт да анычы. Аны үчүн специалист болуш керек. Анан мен дагы специалисттигим алтын жагынан, ошондук үчүн мен айттым, кубок эмес, оригинал, настоящий алтын коомуз жасайлы. Мен аны жасаймын. Ал алтынды технологиясы ширетүү, коомузга ширетүү бул өзүнчө бир көйгө дегендей. Себеби алтынды өзүнүн технологиясы менен, өзүнүн шарты менен жасабасаң, үнү чыкпай калат. Ошондук үчүн Италияда, анан Германияда, ошо эки өлкөдө азыркы күндө ошо алтынды галваникалык метод менен алынат да, алышат. Эми ал химиктер менен физиктер бул терминдерге жакшы түшүнөт. Соляный кислота менен азотный кислотанын аралашмасына таза алтын болот го, могу слитик. Мисалы үчүн телефонго кошуп турган слиттик алтын. Ошо слиттик бул таза алтын деп эсептелинет да, 4-9. Ошону дагы кесип алып туруп, аны жана 3 в 1 деп коет. Ошо 3 небени, соляный кислота менен азотный кислотаны 3-кө 1 неме кылып туруп, аралаштырып туруп, анан анда суюктукка айланып кетет алтын. Кийин аны электролиз менен, мисалы үчүн терс заряд, оң заряд менен жанагы суюктукка айланып кеткен кислотанын ичиндеги турган алтынды кайрадан дагы анан жанагы пленкаларга коюп чыгат. Жармашат дейм, жанагы электрический заряддарды, оң жана терс заряддарды бергенде дагы пленка болуп туруп жармашат. Ошондон алгандан кийин, анан кийин коомузга чаптаса, андан кийин анан коомуздан үн чыгат да. Анан беркинде эле алтындарды деле мындай кылып алып туруп, жонуп алып туруп кылганга никак невозможно деген. Манасага демек өзүнүн жол жобосу бар дейсиз. Жол жобосу бар. Анан ошо алтын азыр эми келбей калды. Абдуәлі Әкімбек өзү болгондо азыр алып келип туруп, өзү да бир төгү бермек. Ошондой, ошонтон анан алтын коомуз жаралат да. Андык үчүн ювелир болуш керек. Менин эми кандай болуп калды? Мен өзүмдүн дагы алтын боюнча специалисттигим болуп калды биринчиден. Экинчиден, менин бир күйөө балам бар. Алижан Мамарасулов деген күйөө балам. Ошол күйөө балам ошону реставратор, ошол жигит. Ошол жигит Россияда жүрүп, ушундай реставрация иштерин жасап жүрүп, үйрөнүп калып, анан кийин мен айттым, сен келесиң, анан кийин биз экөө мен алтын коомузду жасатамын өрүктөн, андан кийин аны экөөбүз жасайбыз. Мен мындай кылам кыл дейм, сен ушундай кыласың, ушинтип анан алтын коомузду жаратабыз деп. Ошентип анан жарап калган. Бул өзүнчө бир түйшүк. Көп акчаны талап кылат. Анан айтып коюш эле алтын коомуз деп айтып коюш оңой. Эми ошо каражатты аябай 100 сом тапсам, 50 сомуну маданиятка, кыргыздын улуу аспабы өнөргө арнап, 50 сомуну өзүмдүн бала чакама арнап, ушинтип иштеп келип жатабыз да. Мынакей эң сонун. Чындыгында кадырман телегөрүүчүлөр, мынакей Ниязбек Айбашев агайыбыз кыргыздын ушул өнөрү үчүн, деги эле ушул улуттук аспабы болгон комуз үчүн ар дайым ушул мекенчилдик менен, патриоттуулук менен колдоо көргөзүп келет. Өсүп өнүгүшүнө агай ыраазычылык билдиребиз. Эми кийинки Токтош Абыкеев агайыбызга дагы суроо узаталы. Эми агай, сиз ушул алтын комуз эл аралык айтышка негизи эле ушул Бишкек-Ош телекөпүрү аркылуу калыстык кылдыңыз. Сиздин дагы оюңуз угалы, негизи кандай өттү агай, уюштуруу жааты кандай болду? Өзү акындар менен бирге жүрсөң кыргыз экениңе сыймыктанасың да. Эч бир элде биздегидей төгү урдаган кишилер жок. Төкмөлүк акындардын
Кыргызга, кыргыз элине, тарыхына тийгизген таасири өтө чоң. Ошол мен өткөндө да интервьюда айтып бердим. Мына ушу манасчыларды, манас биздин сыймыктанган манасыбыз. ооба. Эгер акын болбосо, акындар болбосо, бул манас деген эпос чыкпай калмак. Ошол романдын ырчуулунан башталып, ошол окуяны, тарыхты эмей кылганда, тарыхыбызды сактап келатат. Анан ушундай акындар кыргыз элин чачырап кетпеш үчүн, бөлүнүп кетпеш үчүн бүт манастын ичиндеги экиден сап ырларын карасаң, макал болуп калганда, ошо ариет намызды сактаган, качкан киши болгон эмес, бөлүнгөндү бөрү жейт деген сөз менен бөлүнбөй турушкан. Ушул акындар айтып жүрдү. Күпүлдөтүп мына ошол акынчылыкта мына манасчылар чыкты да. Ошол күндө кечинде, кээде күндүзү отуруп алып эл топтолгон жерде күпүлдөтүп манас айтып, ариет намызын көтөрүп кыргыздардын. Ошону башкарган Бакайдай аксакалдарды бизди бир Бакайдай аксакал болуш керек, ошонун айтканын кылыш керек деп Чубактай батырлар, жаш балдар, 16-17деги үйлөнө элек балдар. Булар ошолордун ички дүйнөсүн жалынын чыгарып турган бул акындар болгон да. Ошон үчүн мына биздин акындар бул жөн эле бир тойдурдап эле кишилер эмес. Бул укмуштай сон мен өткөндө дагы айттым. Эгер акындар болбосо биздин макалыбыз аз эле болуп калмак. Ушулардын төгүп кетип бараткандан эле алып туруп эл алып турган, ушулардан азыктанып турган ички дүйнөсүн. Ошол эки строчкасын биздин макалдар дүйнөдөгү бардыгында эле көп болсо керек, бирок эмнегедир кыргыз болгон үчүнбү биздин макалыбыз көп деп ойлойм. Биздин эпосубуз чоң деп ойлойм. Ошон үчүн ушундай акындарды болуп ушулардын өз оозунан котормосуз укканым үчүн мен өтө бактылуумун жана мен өтө немемин да. Анан мына ушул кийинкисинде жаңы жободо айтылып турат. Кичине өзгөртүү кылыш керек дедим. Абдуали менен сүйлөштүк, бияк менен сүйлөштүк. Жөн эле төгө бербей, демек ушуну алып келаткан романдын урчулунан баштап Токтогул, Барпы, Эшмамбет, Ишылтып азыр биздин кийинки окутулган. Булардын биздин бир кийинки поколениялар булардан үзүлгөнсүп калды да. Жаңы эстрадалар чыкты, Западтын музыкалары келип атат да. Эми ошол акындар эки адам жөнүндө айтышпай, ошол залкарларыбызды бизге жакынкы залкарлардын ырларын, өмүр баянын кылып атабыз да. Бул жакшы бир табылга, мыналарга, мындай акындарга бир жардам болот да. Мектептен мынтте Токтогул бар, Кедей Кембагалдын туулган, анан мынанда Сибирге барды дегенден нар жаккы анын жеке жашоосу, сүйүүсү, көзүнүн жаштары, бул акындардын, булар жөн эле ырдап коюп эле жыргаган кишилер эмес да. Буларды өтө оор, булардын өмүр баяны. Ошолордун чыгармаларын чыгышын ошон үчүн залкарлар жөнүндө ырдасын дедик да. Ушул акындардын өздөрү дагы наркы тереңин неме кылбай калган. Бул өтө чоң океан, али биздикилер көпчүлүгүбүз аны байкабайт экенбиз. Кече дагы мен бир окуясын уктум, элементарный эле. Баягы беш каманда ырдап коюп Токтогул. Анан биздин байларыбыз. Мындай жигиттерибиз. Эми ошолорду жаманатты кылып койду да. Бай десе эле эси жок, анан Кедей Кембагалды кыйнаган деп. Жок, кыргызды кармап турган, ол өтө акылдуу кишилер болуп, бай болот. Ошол эли менен сыймыктанган, акындарды баалаган ошолор болгон. Ошолорго ат тартып алып, мына Ниязбек комуз тартып аткандай. Ошолорго билесиңер да, чепкендер жабылып. Ал убакта бир чапан материал аз болгон, бир чапан кийиштин өзү бакыт болгон. Ошо Керимбай баягы беш каман деп айткан. Ушул киши кичине ашыкча ырда берет, акын келип калганда карабайт да. Жаңкы биякта манасчы араң токтоду го. Ошол сыяктуу күпүлдөп кеткенде, бизге ашыкча ырдабасын, эми кичине коркутуп коелу деп эле айтып коюп Токтогулду алып жөнөгөндө, ушундай улуу кишини мен тарыхта немеде калып калам, тукумума сөз тийип калат деп бечара мындай болуптур. Ташкентке чейип барып туруп куржунун алтын салып алып, кой Токтогулду бошот деп. Көрдүңөр биздин жетекчилердин, биздин байлардын, биздин акындарды баалагандай. Мына мен Ниязбекке чоң ыраазычылык билдирем. Бул жөн эле бир атак даңк үчүн ошондой спонсорлук кылып, бир неменин өзү 500 000
сомдук комуз таркатып атат. Бул эми акча тапканды Кудайым ошондой талантты бериптир, производство кылганды бериптир. Эми бул ошентип атып, бул жөн эле мактаныч үчүн кылган жок экен да. Акындарды карап туруп, руханий дүйнөсү, кыргызга болгон сүйүүсү, таң калуусу, сыймыктануусу, бул азыктанып атат бул. Өзү азыктанып атат. Ошолордун баркына жетти. Ошон үчүн ушундай жигиттерибиз көбүрөөк болсо, бул жакшы болот. Бул жакшы. Анан ошентип залкарларды кылдык, залкарларды айткыла дедик. Өтө өкүнүчтүүсү, мен Абдывали тынымсыз информация берип турду. Эртең паланча менен паланча, түкүнчө менен түкүнчө ырдайт деп, паланча жөнүндө деп акындарды айтып атат. Ушуларды мен оюмча издешпей коюшту. Абдывали даже телефонго эмеден чыгарып атты. Ошолордун өмүр баянын айтып атты. Ошондо окубай информациясы жок, жөн эле айтыштырып эле жеңип коем дегендей болуп калды да. Экинчи бир мен как ошол жерде неме катары көрүп, баягы жюри катары отуруп, дагы бир неме кылдым. Биздин ошол 30 жылдын ичинде чоң акындар чыгып калды. Кадимкидей эле. Азыр бизге залкар болуп атат го. Ошол деңгээлге жетип эле калган биздин ошолор да катышат. Алар ошол акындардын өмүр баянын, тарыхын, тагдырын айтат десем, сөтө баягы атагы чыгып калгандар, народный артист болуп калгандар, заслуга алгандар, жанакыдай алтын комуздарды алгандар күпүлдөп келет дедим. Алар чото катышпады, аз. Бирин серин эле болуп калды. Демек жаштар аябай өнөрүн көргөзүптүр ага, дал ушул жаштар көрсөтүп. Эржан инибизге окшогон жигиттер. Эми ардактуу теле көрүүчүлөр, биз эфир сыртында агайлар менен сүйлөшүп отурдук. Кудай ушул Нияз агай, Токтош агайыбыз, Абдуман агайыбыз аябай ушул жаш акыныбыз Эржанга бир мактоо сөздөрүн айтышты. Өзү жаш болсо дагы дал ошол сынакта мыкты делгене алып деген акындарыбыз менен бир тең тайлаша айтышты деген бир жакшы ойлорун айтышты, тилектерин айтышты. Биз Эржанды бир төктүрүп, андан соң маек кылсак кандай дейсиздер агалар? Баарыбыз сүйүндүк. Көрөрмандар сүйүндү, жаңы бала чыкты деп, жаңы. Келиңиз анда Эржан. Бир төгүп бериңиз, андан соң маек кылалы. Çak düşkö geldim telegene, çabıtımdı berisin dep men jalınam Kuday egeme. Hazır men kıynalıp turgan uagım sözler gelbey eçelem. Hansedam ovululu ustattardın arıtınan men dağı geçinemin dağırdayın. Ay barakalla. Görgön jalpı kırgızdı men ırım menen sıylayın. Hemin assalomun aleykum amansızlar bu körgön el. Bizde evelek çapçaş balagan ayanbay ak batasın bergen el. Gezinde jer aralap, gezinde soda kılgan kerben el. Er sayışta jеңil ve ereң işten engen el. Arıva kırgız aman bol, arıva aylanam kırgız senden el. Hemin ıras ayttыңыз janagaňa, men eň jaş bolup ırdagam. Iras birinci çıkıp turgan soň, Asılbek agam jaş bala dep jetelep meni sıylagan. Oy bul jaş balany bateleň orduna koyom dep agam anday nerse kılbagan. Amına Niyazbek de yabamdı men dagın aytıp ötöyün. Bizdey jaş baldardı taptagan. Jakşyň ırdayt eken dep bizdey jaş baldardı maktagan. Oy 15-nji жылдан beri karay agam altın komuz koyup beriptir. Bizde evelek jap jaş balany agam tap çıgarıp oşol gelipdir. Ay barakelde. Abduman aptay ustatımın andan ustatımdın aytayın.
Азыр токтолбой манас айтканын жалпы журтум байкадың. Эми кезинде Саякбайдан үлгү алган далай манасчылар көп, анын арасындан устатым сиз да келе жатасыз. Анан алың акын айткандай, эчендин кагып такасын, чечендин табып катасын. Биздей болгон балдарга устатым берип келет батасын. Азаматсыз, Дагы да манасын айтып күн түндөп, устатым эчен жашты жашасын. Рахмат. Токтоштой болгон авамдын бул жомогун айтса бири түрүлүп. Бул токтоштой болгон устатым киносун тарткан миң түрүлүп. Анан тамашаларды да көп жазат, адам тамсилдерди күлкүлүү. Биз артынан чыгып жатабыз, биздей болгон балдарга бул устатым үлгүлүү. Эмиң айланайын устатым, сиз да эл ичинден ардайым узак өмүр жашаңыз. Биздей болгон балдарга аруак бериң жанага, нускаңыз менен батаңыз. Ай, баракелде инсан. Эми чак түштүң келип төрүнөңө, мендей эбелек балаң төгүүдө. Бул жаш бала кандай ырдайт деп азыр жалпы журтум көрүүдө. Эбелектей балагаң эл журтум көңүл бөлүүдө. Эмиң ушул чак түшдөй болгон берүүсүн, могул жанымда турган жанагам кел, мени кел деп мында чакырдым. Ырынырда винисиң ушундай болуп ачылдым. Бирок дагыдан айтканга далай ырлар көп. Могул улуулардын алдында мендей болгон иниси, ал ошоң ырдай албай басындың. Баракелде. Эржан мырза, эң соңуна бир кол чаап коелу. Жакшы. Караңыз чага, бешиктеги баланын бек болорун ким билет деп коет. Канын саарындай 16 жаштагы жигит дал ушундай төгүүдө. Эми чындыгында келечекте ушул кыргызга бир аттын деги эле таанымал акын жигиттердин катарын толуктайт деген ишеничибиз бар. Негизи эле Эржан, сизде дагы бир эки ооз сөз угалы. Кандай болду негизи? Сахнага чыкканда, дал ушул алп акындар менен айтышканда кандай сезимдер болду? Сүрдөдүңүзбү, кандай болду? Чынында сүрдөп коркуу болду. Бул жерге биринчи тандоого келип эле андан кийин тандоодон өтүп чоң Токтогул Сатылганов филармонияда айтышкан чынында кыйын экен, сүрдөө коркуу болду. Ошол саптарда дагы айтып кеткендей, бул жерде сахна жаркырап, менин буттарым турат калтырап, азыркын айтсам абалым деп айткан жерлерим да бар. Чынында калтырап, титиреп, коркуу сезимдер болду. Антсе дагы биринчиден Асылбек Маратов агам менен жүп болдум. Ал агам дагы мени сүрөп, колдоп, жаш бала экен деп ырдап, мени болушунча сүрөп колдоп берди. Анысына ыраазымын. Мен биринчи чыгып, анан биринчи жолу төгүп ушундай ырдаганыма дагы элдер дагы жакшы сүрөп берди. Анан биринчи, экинчи кайрыкта ошол элдердин сүрөөсү менен, Асылбек агамдын сүрөөсү менен биринчи коркуу болуп атты, андан соң жакшы түзөлүп кеттик. Коркуу сезим. Эң сонун. Эми буйруса келечекте ушул биздин Эржан инибиз дагы дал ушул алтын комуз сыйлыгын алат деген чоң ишеничибиз бар. Эми Ниязбек ага айтсаңыз, негизи дагы да болсо ушул алтын комузду өнүктүрүп, дагы да келечекте эми өткөрөйүн деген ойлоруңуздар барбы? Кудай кааласа өткөзөбүз. Оболу мен азыр ушул жерде передачада отуруп дагы бир мындай сөздөр жаралып калды да айта турган. Мына манасчы Манас айтты, Токтош абам дагы акындар жөнүндө, Манас эпосу жөнүндө аз-маз учка сөздөрдү айтып кетти.
Анан азыр ушу эки кишинин сөздөрүнөн кийин мен кыргыз болуп жаралганыма өзүм да мындай сүйүнүп, өзүмдү бактылуу сезип кеттим да. Себеби мына Манастагын өзүнүн 40 чоросунун бир чоросу романдын Нырчуулу деген болгон экен. Манас ким акын, ошо романдын Нырчуулу ошо акын коштоп жүргөн экен. Ошо акындын сөздөрүнүн негизинде анан кийин дагы Манас эпосу да жаралып кеткен деген ой келет да. Анан азыр 10 жылдан бери, 11 жылдардан бери акындар менен биргеликте жүрүп, анан айтыштарда ушу кыргыздын ушундай айтышып кетет. Ошол кездерде полуфинал, финалдар өтүп жаткан кездерде акындар айтышканда кыргыздын философиясы мындай бет алдыңга келип ачылып калат да. Ошол кездерде аябай мындай бир өзүмдө дагы керек болсо толкундануу пайда болуп кетет экен да. Ушу кыргыз болуп жаралганыма рахмат депчи. Анан ушу могул Алтын комуз байгесине арнап ушу жигиттерге ушуларды жасап бергениңе дагы ыраазы болуп кетет экенсиң. Эми жана мен айтпадымбы, Акматбек Султан уулу ушу Кытайдан келгенден кийин эле биз менен биргеликте болуп 2-3 жыл ушу биргеликте иштеп калдык ошо жигит менен. Ушу жаш жигит эле ошондо дагы мындай көрүнүп калат экен да, балдардын өнүгө турганчы. Өсүп кете турган жигиттер, нар жагында бар жигиттер. Анан бул акындык кесип дем, бул дагы Кудайдан берилет. Ар бир адамда чыгарып эткен, мисалы үчүн сизде чыкпаса, менде чыкпаса, бирок башкаларда ушу мына кээ бир адамдарга берилет экен, ошо Кудайдан берилет экен да, ошо ыйык өнөр. Ошонан ушу Акматбек Султанга дагы мен абдан ыраазы болуп калдым. Ушу 10 жылдын ичинде аябай ошо жигит мана кыргызга таанымал болуп калды. Эми мындайда Болот Төлөнүч Шамшиев, Төлөм Шокеев, Геннадий Базар, биздин залкарлар. Ушу жигиттер дагы 25 жашында 30 жашка жетпей өтө мана бүгүнкү биздин кереметтүү кинолорду жараткан ушу жигиттер. Ошол кездерде 25-30 жашында жараткан. Ошол кездерде бир адам баласында ушундай бир энергия пайда болот экен, ушундай бир күч пайда болот экен да, чтобы бир кереметти жаратышып коет экен. Ошосуңардай эле могу Эрлан уулума дагы мындай бир кандай десем, мен маани бердим да бул жигиткечи. Эржанга. Эржан мана 16 жашта. Ким айтат ушу 16 жашта ушунчалык төгөт депчи. Эми азыр биз бир көкөтө бир 0,1% дегендей ошону эле угуп атабыз да. Ооба. Мисалы 16 жашында ушундай эл аралык биринчи эле башталганда эл аралык айтыштын тандоодон өтүп, андан кийин финалга баргандыгы. Анан ошол жерде айтышканда дагы жанакы Асылбек Маратов деген аябай чоң акым менен айтышып атпайбы? Анан бири-бирини колдоп отуруп, чоң байгеге бул жигит дагы илешип атат. 16 жаш. 16 жашында өзүңүз элестете бериң. Мисалы үчүн Токтогул, Жеңи жок жана башка кээ бир акындар дагы ушу 16, 17, 20 жашында эле элге таанымал болуп чыгып кеткен. Мана Акматбек Султан мына 10 жылда уже первый пятерка деп коет орустарда. Уже биринчи бештикке азыр илешип отурат. 10 жылда. Эржан эртең Кудай кааласа дагы чоң ийгиликтерде болот. 10 жыл эмес, мурунку по-моему 8-7 жылда эле уже чоң ийгиликке жетишип кетет, ийгилик жаратат да. Ооба, эми конечно 16 көз тийбесин конечно. Кудай колдосун бул уулумдучу. Бирок Кудай буюрса, эртең ошо чоң жетишкендикке жетип, эртеңки Токтогул, эртеңки Жеңи жок, мына отурат биздин жаныбызда. Айтат го жанакы ким бешиктеги баланы бек болорун ким билет дегенде, мына азыр бешиктеги баланы азыр алле кылып аткан убагыбыз. Бул тез эле аллейден уже
молду ошо орулдап эртең чыгат. Это алтын комузду мен алабын депчи. Кудай буйрсун, ошолор мен аман болоюн, сиздер аман болуңуздар. Ушу улум аман болсун. Бул жигитке дагы ошо алтын комуз буйрусун, насип кылсын. Ооба. Анан эми дагы бир нерсе мен айтып кетишим керек. Могу Абдуали Акимбеков мырзага мына 30 жылдан бери ушу 35 жылдан бери ЛТР телеканалда иштейт. Актаңдай телепередачасын алып барат. Ар жума сайын алып барат. Уже бир нече миң жолу передача болуптур. Ушул Актаңдай передачасы. Андан кийин Актаңдай фондуну түзгөнүнө 25 жыл болду. Ушу кишинин биздин Кыргызга жасаган өтө чоң мындай кызматы бар да. Ушу кызматыны арнап не болгондугу үчүн кийин менден жардам сурап калды. Мен коштодум. Ошонтип отуруп, мына кечээ күнү ошо кишинин урматына, 30 жылдык эмгегине, Кыргызга сиңген жасап жүргөн могу передачаларынын жасап жүргөндүгүнү баалап туруп, бул жана конкурстан сырткары дагы бир алтын комузду жасап туруп, ошо кишинин өзүнө Кыргыз элине эмгек сиңиргендигиңиз үчүн деп туруп бир алтын комузду дагы тапшырдык. Кечээ филармонияда эл аралык эмгеги бааланды. Андан ошон менен бирге эле Түрксой уюмунун ошо генеральный секретары Султан Акимович Раев дагы өзүнүн түрк дүйнөсүндө элине берилип жүргөн алтын жылдыз медалын дагы тапшырды. Ошентип ал кишинин эмгегин дагы баалап койдук. Анан ошол менен бирге эле мен эми могу ЛТР телеканалы кечээ күнү бизди ошо эл аралык айтыштарды тартып жүрөт ар дайым. Анан ошондо бул ЛТР телеканалында чоң эмгеги бар. Ошо генеральный директор, ошо ЛТРдин генеральный директору Эрлан Докторбеков агайга дагы чоң ыраазычылык билдирип коебуз. Ошо кишинин дагы могу акындарды чыгарууда, ошо мотивация берүүдө, ошо тарбиялоодо ошо кишинин дагы эмгеги чоң, ошо кишиге дагы ыраазычылык билдирип рахмат айтып коебуз. Рахмат, бар болуңуздар. Эми агайлар, чындыгында жакшы киши менен маектешип олтурсаң, аябай убакыттын бат өткөнү билинбей калат. Бизге бөлүнгөн убакытта агай чындыгында ушуну менен өз соңуна келип жетүүдө сиздерге ыраазычылык айтабыз. Буюрса ЛТР ар дайым, ЛТРдин эшиги сиздер үчүн ачык. Ар дайым келип, дал ушул өнөр инсандарын, мыкты агайларыбызды даңктап, ушул даңазалап элге жарыялаганга биз ар дайым даярбыз. Бар болуңуздар дейбиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто меценат даңк медалинин ээси Алтын комуз байгесинин негиздөөчүсү Ниязбек Айбашев агайыбыз, Ош облусунун ардактуу атуулуу манасчы Сапаралиев Абдыманап агайыбыз, жазуучу, режиссер, Ош мамлекеттик университетинин кино академия бөлүмүнүн окутуучусу Токтош Абыкеев агайыбыз жана дагы жаш төкмө акын Эржан Сайдиллаев инибиз болду. Ыраазычылык айтабыз. Бар болуңуздар, чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз Эржан иниме. Сиздердин жумушуңуздарга, деги эле чыгармачылыгыңыздарга ийгиликтер болсун. Кадырман телекөрүүчүлөр, Манас багай. Тартып. Сүрөткө түшүп коебуз. Сүрөткө түшөбүз агай. Эфирди жыйынтыктап бүткөн соң сөзсүз түрдө сүрөткө дагы түшөбүз. Бар болуңуздар дейбиз, кадырман телекөрүүчүлөр. Чактыш программасы болду. Биз түз эфирдебиз, кадырман телекөрүүчү. ЛТР мамлекеттик телерадио берүү компаниясынан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Кийинки түз эфирлерде көрүшкөнчө аман туруңуздар.